басмырлоого же дискомфортко калган жокмун. Зрением жакшы эле болчу экен. Мени адам катары санабай койду. Туура эмес операция болуп калды, неудачный болуп. Ошол универди артыкчылык диплом менен аяктап, көзүң көрбөгөн үчүн ошол мыйзам бузууну байкабай калдым. Мыйзам бузууну байкаш үчүн мындайча айтканда зрение деле кереги жок. Мен балам да баспай да калды да. 7 ай, 8 айдай баспай калдык биз. Ата энеңиздин жүзүчү жок дегенде ошолор эсиңизде барбы? Бизге арыздар дагы түшөт. Сотко катышып бергиле. Кесибиңиз? Кесибим боюнча юристмин. Омбудсмендин эң милдеттердин бири сотко катышууда. Мен баламды деле жактыргандар бар. Коркунучка багынбай, наоборот, ошол коркунучту жоготуш керек. Ол тоскоолдукту адам өзүнө өзү гана кылат да. Может, депутатка да болуп каларым, Кудай буйруса. Адамдын эң башкы душманы бул страх, коркунуч деп коебу. Салам урматтуу көрөрман, бул сиз билген эле ким элем мен ким болдум берүүсү. Бүгүн дагы өзгөчө бир сонун каарман менен маек курабыз. Себеби мүмкүнчүлүгү чектелсе дагы бүгүнкү күндө мыкты юристтердин катарын толуктаган Уланбек мырза менен маек курабыз. Андыктан бизден алыстабаңыз. Жакшы, кызыктуу маек алдыда сизди күтөт. Отключить затемнение экрана. Аты жөнүм Уланбек болот. Канча жаштасыз? 27 жаштамын. Азыркы учурда ошо мамлекеттик кызматта иштейм. Тагыраак айта турган болсом, омбудсмен аппаратында иштейм да. Чүй облус боюнча өкүлчүлүктө жетектөөчү адис кызматын аркалайм бул учурда. Кесибим боюнча юристмин. 2020 жылы Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетин аяктагам. Биздин көрүүчүлөрдө дагы суроо талап көбүрөөк болуп калды болуш керек. Кантип университетте окуду? Себеби ден соолукка байланыштуу бир аз маселеси бар экен деген суроочу. Эң негизгиси там мейли опорник болосуңбу же незрячий адам болосуңбу? Эң негизгиси акыл бар да турабы. Акыл бар болгондон кийин бардык нерсени кылып, аракет кылып кылса болот да. Буга чейин төрөлгөндөн баштап тубасабы же кийин пайда болдубу? Ата энемдин айтымы боюнча 3 жашка чейин жакшы эле көрчү экен да. Зрением жакшы эле болчу экен. Анан ошол операциянын айынан 3 жашымда башка суу толуп кетип, көзүнүн кан тамырларын кысып салып, көрбөй калыптыр. Эсиңизде барбы ошол учурдагы? Ал учур тилекке каршы эсимде жок. Эмне деген себеби 3 жаш деген аябай эле кичинекей кесип болот экен да. Балким кишини бир аз чоңураак кесте жоготсом дагы эсимде калмак деген ойдомун да. Ата энеңиздин жүзүчү жок дегенде ошолор эсиңизде барбы? Алардын деле жүзү эсимде жок, анткени жогоруда белгилегендей эле алардын жүзүн деле эстебей калдым да. Анткени аябай кичинекей 3 жашта жоготуп атсам, демек аябай эле кичинекей кезде жоготкон экенмин да. Азыр кичинекей чагыбыз тууралуу сүйлөшүп баштагандан кийин мектепке барган күнүңүздө дагы сурагым келип турат. Мектептен көбүнчө эмнелерден кыйналчу элеңиз? Бактыга жараша андай деле учурлар болгон жок. Эмне деген себеби атайын мектепте окудум мен өзүм. Школа для слабовидящих и слепых детей деген мектеп, атайын мектеп бар да. Ошол жакта өзүмдөй эле балдар менен окуганыма байланыштуу эч кандай деле дискомфорт десем, мындай басмырлоого же дискомфортко калган жокмун десем болот да. Бардык эле учурда жакшы болор бит да. Көбүнчөсү эмнелерден кыйналып, эмнелерди кыялданчу элеңиз? Өзүм негизи мектепти алтын медаль менен бүтсөм деген кыялым бар болчу. Бирок
ошол мен окуп жүргөн учурда биз атайын шрифт, брайл шрифти деп коет да, уксаңыз керек. Кол менен Кол мененчи. Ошол брайл шрифтинде көп предметтерде, мисал химия предмети боюнча, география боюнча, англис тил боюнча китептер жокко эсе болчу да. Вот ошондуктан ошол кыялымды ишке ашыра албай калдым деп айтсам болот да, мектепте окуп жүргөндөчү. Ал эми универде окуп жүргөндө бардык шарттар болду. Кичине берип басаңыз. Бардык материалдар электрондук түрдө болду. Анан бардык материалдар колдо болгондуктан Кудайга шүгүр ошол универди артыкчылык диплом менен аяктап бүттүм да. Кызыл диплом неме? Кызыл диплом менен. Жөнөкөй тил менен айта турган болсок да. Студенттик күндөрү жөнүндө дагы айтып берсеңиз, группалаштарыңыз кандай эле, кандай мамиледе эле? Кудайга шүгүр, группалаштардын деле жакшы балдар, жакшы кыздардын арасында окудум десем болот. Анткени кээ бир тааныштарым болот, ошо группалаштарым мынтип койду, анан группалаштарым тигинтип койду деп нааразы болушупчу. Мен бактыга жараша андай моменттер мен ошол окуп жүргөн учурда болгон жок да. Бардыгы балдар деле, кыздар деле жакшы балдар болчу, жакшы кыздар болчу. Кээ бирлер мисал болот экен да. Мени мынтип койду, мага сүйлөбөй, тигиге сүйлөп койду, мени адам катары санабай койду депчи. Бирок Кудайга шүгүр, менде андай сапат жок окшойт да. Эгерде бирөө бирдеке, мисалы азыр иштеп жүрөм деп атпаймынбы? Ооба. Иштеп жүргөндө деле кээ бирлер ошол мындай болот да. Биз омбудсмендин эң милдеттеринин бири сотко катышуу да. Анткени омбудсмен деген бул адамдын жана жарандын укуктарынын сакталышын көзөмөлдөй турган орган да. Ошого байланыштуу бизге арыздар дагы түшөт. Сотко катышып бергиле, көзөмөл жүргүзүп бергиле депчи. Анан кээ бирде учурлар болот, кээ бирлер айтышат да. Барсаң мындай соттор деле мыйзам бузуу деле кылбайт. Мисалы бардык эки тарапка тең, там айыпталуучу тарап, анан жабыркаган тарап болот да, эки тарап болуп катышат да соткочу. Анан ошол учурда байкоо жүргүзүп отурабыз да. Ошол учурда деген сот мыйзамдын алкагында эле өткөрөт да процесстичи. Бирок негедир мисал кээ бирлер болот, тартипти сактабай коет, сөз айткысы келсе ордунан тура калып, негизи соттон уруксат сурап, анан кийин өз учурунда кезек келгенде сүйлөш керек да. Кээ бирлер бар, ордунан тура калып эле, там бирдекеге чыдабай кетип тура калып, порядокты соблюдать этпейт эч кандайчы. Анан кийин биз ошол сотко баргандан кийин ар бир жаранга, кайрылган жарандын арызынын негизинде жооп беребиз да. Ушундай сиз тараптан мындай арыз түшкөн. Анан ошол сиздин арызыңыздын негизинде кызматкер барган, соттук отурумга байкоо жүргүзгөн учурда эч кандай мыйзам бузуу фактылар катталган жок деп жазып берсек, кээ бирлер чалып алып эметишет да. Сен там көзүң көрбөгөн үчүн ошол мыйзам бузууну байкабай калдың депчи. Болбосо мыйзам бузууну байкаш үчүн мындайча айтканда зрение деле кереги жок. Кулаң угабы болду да. Анткени сот сүйлөп атканын угушуң керек да, эң негизгисичи. Сот болсо актан там кол менен эметпейт да. Болгону оозу менен сүйлөйт, оозу менен ошол тараптардын милдеттерин түшүндүрөт, укуктарын түшүндүрөт. Кээ бирлер ошо тилекке каршы ошондой мекендештерибиз бар экен эми. Ошентип ойлонушат экен да. Ушул тарапта иштеп баштаганыңызга канча убакыттын жүзү болду? Анан жумушка алууда дагы маселе жаралган жокпу байке? Так, бул жумушта иштегениме буюрса
24 сентябрда 7 айдын 100 болот. Жумушка орношууда бактыга жараша эч кандай тоскоолдуктар болгон жок. Анткени конкурс болду. Конкурска бардым, мен да катыштым. Резерв кадров деп коет. Ошол резервке кабыл алындым. Андан кийин ошол февралда 27-ге толдум да, 14-ндө 27-ге толдум. Андан кийин 16-сында ушундай мага чалышты. Ушундай собеседованияга келдиңиз депчи. Анан бардым. Анан собеседованияга барып, катышып, анан ушундай 17-синен баштап чыга бер деди. Хорошо деп. Ошентип февралдан баштап азыркы учурга чейин иштеп жүрөм. Мисал кээ бирлер бар да, кээ бир адамдар бар. Окууну бүтүшөт дагы, анан дипломду сандыкка салып туруп эле ошол иши менен алектенбей коюшат да. А мен ошол антпейин деп, мисалы ошентсеңчи, көп нерсени билбей калышы мүмкүн да. Мен болсо эме кылып аттым, үйдө отурган учурда деле бекер болсо дагы ошол мага кайрылган адамдарга консультация берип отурдум да, мыйзамдарды окуп, анан мага кайрылгандарга консультация берип, ар кандай WhatsApp группадан жазып калышкан моменттер болот, чалып калган моменттер болот, там сарафанное радио деп коет го, биринен бири угупчу, ушундай юрист бар депчи. Ошентип алектенип отурдум. Уланбек мырза бир гана да ушул мамлекеттик жумушта иштебестен дагы да болсо эмне менен алектенет деген суроого жооп алгым келип турат. Кошумча эмне менен алектенесиз? Азыркы учурда эң негизгиси ошол жумуш менен эле, анан бош учурларда болсо китеп окуйм, музыка угам дегендей. Анан китепте болсо кайсыл жанрда көп окуйм деген болсом, өзүмдүн кесибиме тиешелүү жанрга тиешелүү материалдарды көп окуйм. Мен өзүм кесибим юриспруденция болгондугуна байланыштуу ошол детектив жанрындагы материалдарды көп карайм да. Там иликтөөлөрдү көп карайм. Бош учурларды ошентип өткөрөм да. Спорт тармагычы? Спорт тармагында моменттер болгон. Там кол күрөшкө аралашып жүргөн моменттер болот. Кээ бирде барып калам да, ал жака делечи. Бирок азыр ошо жумуш менен алек болгондугума байланыштуу ошол ал жака көп көңүл бурулбай калды да. Анан буюрса дагы АСДда кандай пландарыңыз бар? Негизи эле ушул жумушуңуздан сырткары дагы эмнелерди кыялданасыз? Ата-энеңиз үчүн мүмкүн. Мен өзүм негизи ошол эме деген карьерага аябай кызыккан адам окшойм да. Эң ошого байланыштуу эң негизги кыялым жана максатым Кыргызстандагы эң белгилүү юристтердин катарына кошулсам деген кыялды эңсейм да азыр учурда. Анан ошол кыялды ишке ашыруу максатында азыр аракет кылып жүрөм десем болот да. Аракет кылган адам бардыгына жетсе болот деген ойдомун да. Ага эч нерсе тоскоолдук болду? Тоскоолдукту адам өзүнө өзү гана кылат да, башка эч ким кыла албайт. Мисалы, адамдын эң башкы душманы бул страх, коркунуч деп коелу. Өзүнүн күчү жетсе дагы, канчалык күчтүү болбосун, канчалык мүмкүнчүлүктөр болуп турган учурда дагы ал ошол өзү каалап турган нерселерге жете албайт. Анткени коркунуч аны багындырып алган да. Коркунучка багынбай, наоборот, ошол коркунучту жоготуш керек деген ойдомун да. Негизи эле ушул коркунучту жок кылуу үчүн сиз эмне кылдыңыз? Эми ар кандай учур болот, кээде жашоодон үмүтүңдү үзүп койгон учурлар болот, бир аз жашообузда бир маселе жаралса же болбосо ден соолукка байланыштуу маселе болсо, сизде ошондой учур болду элеби? Үмүт үзүп коюп, менин колуман эч нерсе келбейт деген нерсе. Азыр 27-ге чыгып калдым. Ушул учурга чейин
болгон эмес да. Балким мен өзүмдү мындай көтөрүп жүрөт окшойм да. Мисалы, балким өзүмдү көтөрүп жүрбөсөм, мисалы бирөө сөз менен сокку кылышы мүмкүн, бирок тилекке каршы андай учурлар болгон жок. Мен да өзүм эми да, как бы упрямыймын да, упрямый адаммын да. Мыкты студенттердин катарын толуктап кызыл диплом менен бүткөн бүтүрүүчү катары азыркы учурда бизди көрүп жаткан студенттерге же болбосо баягы көпчүлүгүбүз эле окууну бүткөндөн кийин эле мектепти бүткөндөн кийин студент болуп ага катары иштеп эки жакты жыргатпай ортодо жүрө бергендер болот да. Студенттерге Уланбек мырзадан кандай кеңеш? Студенттерге айта турган болсом, ошол атайын бир кесиптин ээси болом деп окууга тапшыргандан кийин ошол максатка көзөө максатты ишке ашырыш үчүн аягына чейин барыш керек да. WhatsApp деле бар. Вот эл катары WhatsApp менен эле колдонобуз. Бул баламдын кичинекей чагынан баштап эле балам өзгөчө бала болчу. Ушу 1 жаш 2 айынан баштап операция болуп калды. Операция болгондон кийин ошо больницага бардык. Операция биз деле өзүбүз жаш болупбуз. Анан операцияны деле эмне жакшы эле болот кылабыз деп эле неме кылса биз деле ошого ишенип өзүбүз деле бир такыр ооруп көрбөгөн адам болдук, негизичи жаш болдук. Анан макул болуп эле ошо операция кылдырдык. Ошо операциядан кийин ошо туура эмес операция болуп калды, неудачный болуп. Ошо үйгө кеттик. Үйгө кеткенден кийин кайра эле бир жумадан кийин кайтып келдик. Анткени үйгө барганда эле уже башым деп кайра кузуп, уже неметип баштады. Анан кийин эле уже кайра больницага алып келдик. Анан кийин башына уже шунт коебуз деп чыкты. Башына бул суу толуп кеткен депчи. Анан ошондо спинномозговая грыжа деп копчигинен кылдырдык да. Значит, ошол жактан бул врачтардын ошибкасы болуп калды да, ошо туура эмес операция кылган. Анан кийин эле ошо баламды алып келип неме кылгандан кийин нейрохирургдар айтты, биз шунт коебуз депчи. Анын башына ошо шунт коюп, анан өзүнө келиши мүмкүн депчи. Анан ошо шунтуна эле макул болдук, шунт койдук. Анан балам шунт койгончо уже көп убакыт болуп калды да, ошо бир аз ошо момент бир аппарат таппай калдык, ошо башына кое турган аппаратты. Анан ошону күтүп калганча уже мен балам жатып калды да, ошо убакыт бир, по-моему, ошо бир айдай жатып калды. Ошонун ичинде баламдын башы кысылып, кан тамырлары ошо көзүнөн кеткен тамырларын кызып, тиги уже көзүндөгү кан тамырлары соолуй баштаптыр да. Ошондон кийин анан балам көзүн жоготту да. 3 жашында. Аябай мага деле кыйын болду, аябай көп. Эми балаң жашынакай жетелеп келип, жашынакай жүргөн, көрүп жүргөн, чуркап жүргөн балаң эле ушундай абалга келип калса, тоже кыйын экен. Мен деле канча ыйлап, канча кыйналдым, ошо баарына өзүм дагы чыдадым кой ушу. Анан кайра бир ойлодум, ушу балама все равно мен керекмин. Мен өзүм ыйлай берсем бул балам эмне болот деп мен дагы ошо өзүмдү кайрат кылып, ошо атасы экөөбүз кошо бул балама жардам берип, тияка алып бардык, бияка алып бардык. Иши алып барбаган көп жагыбыз болду. Россияга чейин, Уфага чейин алып бардык, глазной центрга. Алар деле айтты, ушундай полная атрофия, көзү көрбөйт, ушул бойдон калды депчи. Эже канча процент? Кичине мындай жарыктуу болсо дагы сезеби? Бизде процент деле жок, бизде полная атрофия деп койгон. Жарыктуу, бирок сезет. Тендерди көрөм дейт, көлөкө немелердичи. Бирок
после операциядан кийин такыр көрбөй калган да. Ар бир баскан сайын эле столдорду сүзүп же эшиктерди сүзүп эле чекелерим баары мындай көк ала болуп неме болуп кетчү да. Мен деле бул баланы такыр ушундай болуп каласың деп деле мен неме кылган жокмун. Мен буга аябай стимул берип, сен буюрса болосуң, сен басасың. Бул мен баламда баспай да калды да. 7 ай, 8 айдай баспай калдык биз. Көбүнчө ошо после операциядан кийин ошол эле бизди колубузга эле мынтип чыгарып берип койду да, баспай ушунбойдон араң эле алып кеттик да. Ошону кантип барып үйгө кандай болуп калат деп ошондой неме менен алып кеттим да. Менчи үйгө барып тим эле даже тамакты да бул ичпей калган, трубка менен ичип калган да. Үйгө барып ошо мен кайненем айтат, багыш рахматтуулуу кайненем да аябай жакшы адам болчу. Анан ошол айтып калат да, ушу Анаркүлдүн немеси менен апасынын ушундай курч немеси менен мен баласын ушу адам кылып алды деп айтып калчу эле да кайненемчи. Кызыл диплом менен бүттү балаңыз. Кудайга шүгүр. Экзамен учурунда өзүм да ошо катышып калгам деп жана маектин сырткары айтып калдыңыз. Ооба. Мен ошо экзамен ал жака деле алып бардым, бирок коркпой эле тапшырдык. Анан баламды экзаменге киргенде кошо эми бирөөнү бар эле экзамен беришет. Анан аларды дагы алакты кылбай кой деп, аларга да бир неме жаратпайын деп өзүм кирдим да. Өзүм мен окуп берем, ошону жазып неме кылат. Анан жооп берет кошо. Анан мен барып эле сурайм да, ай мынчанчы билет, билесиңби деп айтам да. Анан бул өзү жазбай туруп эле, апа билем, мен билген суроого дейт да. 3 суроо болот. Ошонун ичинен бир экзамендерде бир бирөөсүн анда санда эле билбей калбаса баарын билет да. Анан тиги экөөбүз сүйүнүп чыгып кетебиз ошо. Анан мунун өзүнүн группалаштары деле муну аябай сыйлашып, муну дагы аябай неме tutчу да, үлгү тутушуп. Анан ой, бизден Абайкиров Уланбек эле окуйт. Бул кийин депутат болот деп калчу. Анан амин, амин деп мен күлчүм, Кудай буйруса депчи. Может депутатка да болуп каларым, Кудай буйруса. Аллахым ошого жеткирсин деп. Анан балдарым да аябай жакшы балдар, кыздар болчу, аябай сыйлашып. Келечектеги болочоктогу келиним кандай болсо дейсиз? Ойлоносуз эми, эне деген бүт нерсени ойлонот эмеспи? Келиним деле ошо эми же келиниңиз барбы? Жок. Билбейм эми, бирок мунун деле жакшы көргөн кыздары бар. Кудайга шүгүр. Даже өздөрү деле чалып калышат. Анан муну мен баламды деле жактыргандар бар. Анан бирок мен өзүм кичине коркуп турам да. Ал кандай болот деп. Бирок негизи Кудайдын айтканын көрөбүз да, буйруганы болот. Келиним деле ошо жакшы, меримдүү, боорукер. Ал деле ошо өзү айтат, мен аялым грамотный болсо депчи. Анан юрист болсо деп калат. Сизге чоң рахмат эче ушундай алтын болгон убактыңызды бөлүп, уулуңуздун дайыма жанында жүрөт экенсиз. Буйруса сыйына гана бөлүнүп жашаңыз, бар болуңуз.